Хашим Зайналиев Ош мамлекеттик университетинин табияттануу жана география факультетинде ошол убакта химия кошумча биология деген адистигинде окуп үйрөнгөн. Ошол мезгилде ошол менин окуучум болуп саналат. Ал өтө зирек берген тапшырмаларды учурунда аткарган, өзүнүн ишинен тынбай иштеген студент болгон. Ошондуктан бара медицинанын баягы негизи түпкүрү болгон химиянын негиздерин, биологиянын негиздерин абдан терең өздөштүргөн. Анан кийин анын кийинки ишмердүүлүгү, жанагы Алла Таала берген касиети бар экен. Баягы алдыга койгон максатына умтулуусу бар экен. Анан кийин өтө тыкандык менен иштеген аракеттери бар экен да. Ошентип отуруп, баягы элдик дарыгерлик усул ыкмаларды өтө терең өздөштүрүп, ошол өзүнүн алган билим менен элдик медицинадагы усул ыкмаларды айкалыштырып, анан практика жүзүндө эмнекенеми бир топ ийгиликтерге жетип атканына көз салып турам мен. Анан кийин мен ал жигит менен ал жигиттин агайы, окутуучусу экендигиме сыймыктанам гана. Сыймыктанам, анан мен ишенем. Ал жигиттин иштеринин аракетинде дагы ийгиликтердин болоруна. Ал эми жанагы берки маселе болуп атпайбы? Салттуу медицина менен элдик медицина, хотя өздөрү бири-биринен бир келип чыккандыгына карабастан, азыр ушундай карама-каршылыктай болгондой акыбалга келип калган. Туурабы? Себеби салттуу медицинанын өзүнүн эреже усулдары бар. Ушундай болот да. Ал эми элдик медицина менен келгенде баягы кээ бир усул ыкмаларында, кээ бир баягы эрежелеринде балким шайкештик болбой калса керек. Окумуштуулук болбой калса керек да. Андан мен ошол жанагы салттуу медицинаны өтө урматтаган, билген, терең бул баргы өтө келечектеген ынанган. Ал эми элдик медицина ошол башаттык, түпкүрдүк экендигинде. Мына ушулардын экөөнүн айкалышы гана керек, шайкеш болуп иштеши керек экенди киши катары айтайымчы. Мына ушул салттык медицинадагы биздин дарыгерлер менен мына элдик табыптардын ортосунда дагы эмнекенеми бир жакшынакай конструктивдүү байланыштар болсо экен деген тилегим бар да мен.